Кыргыз Республикасынын даңк медалинин ээси, маданияттын мыкты кызматкери, 40 жылдан бери кыргыз маданиятына зор салымын кошуп, ошол эле учурда 15 жылдан ашуун аты жаман рак илдети менен алышып келе жаткан залкар инсан Гүлнара Сыдыкбекова менен азын оолак кеп турганча ден соолугун сурап кайттык. Гүлнара эжебиздин ой боюна койбой, видеого түшүрүп, бир аз суроолорубузду берип жообун алдык. Мен чыгармачылыкты ошо 1974-жылы Ат башта музыкалык мектеп бар. Ошол жерде комуз бөлүмүндө окуп, 79-жылы бүтүп, биринчилерден болуп күбөлүк алып, 79-жылы музыкалык Күреңкеев атындагы музыкалык училищеге тапшырып, 1981-жылы 2-курсумда Москвада болуп өткөн 26-съезд КПСС-ка катышып, биздин залкырларыбыз менен Болот Миңжылкыев, Самара Токтокунова, Сардарбек Жумалиев, Чалагыс Исабаев агайлар менен биргеликте Кремль дворецинде катышып келгем. Ошондо мен 17 жашымда болчумун. Ошондо жалпы канча жыл болду? 40 жылга жакындап калды, Мен азыр ошо 1983-жыл жана 88-жылы Бюсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда кыяк бөлүмүндө окуп, 1986-жылдан бери Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда, Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринда 1986-жылдан бери үзгүлтүксүз стаж менен эмгектенип келе жатам. Кудайым буюрса, быйыл 40 жылдын 100 болду. 40 жылдык концертиңизди бердиңиз өткөндө эле. Кандай берип алдыңыз? Жакшы, Кудайым буюрса, ушу 40 жылдык концертте абдан даярдандым. Жандуу үн менен, мыкты аспапчылар менен ойноп чыктым. Жана мен өзүмдүн бир тууган коллективим, экинчи үйүм Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин жамааты баардыгы мени колдоо көрсөтүп, катышып, өзүм дагы оркестрде ойноп отурдум. Андан сырткары өзүм баягы жеке чыгармаларды ойноп, ырдап, жакшы концертимди өткөрүп алдым. Элдер жакшы келип беришти. Ушу сахнада 40 жыл деген өзүнүн аты менен жакшы концертти эл алдына отчеттук концерт бере алдым деп айта алам. 2016-жылы болсо чыгармачылыгыма 30 жыл деген жүрөктөгү кайрыктар деген аттуу концертимди дагы чыгармачылыгыма 30 жылдык деп тартуулай алдым. Даңк медалынын ээси Гүлнара Сыдыкбекова. Сахнада 40 жыл. Ушул 40 жылдык концертиңизде Маданият министрлиги тарабынан Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын жетекчилиги тарабынан колдоо болдубу? Кандай сыйлыктарды тапшырдыбы, сыйлыктарга көрсөттүбү дегенде? Жок, мен өзүм баягы ден соолугума байланыштуу, өзүм баягы позитивдик жашоону аркалап, баягы өзүм концертке даярданып, ушу өзүм ушунча жыл ушу музыкалык мектепте окуп, училищени окуп, институтта окуп, жана ушундай чоң академиялык эл аспаптар оркестринде иштеп, мен эмне кыла алдым, эмне кыла алам деген маселе менен гана концерт бердим. Ал кезде мен эч кандай эчтеке ой деле келген жок, сыйлык алайын деген деле оюмда келген жок. Ошо эл алдына өзүмдү бир отчеттук концерт берейин деген гана маселе болду. Карап турсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл артисти деген наамдарга дагы көрсөтүлүптүр. Филармониянын жетекчилиги тарабынан да көрсөтүлбөптүрсүз. Ушул филармонияда деги эле чыгармачылыкта жалпы 40 жыл эмгектенипсиз. Эмне үчүн сыйлыкка көрсөтүлгөн жоксуз? Кандай ойлойсуз? Мен сыйлыкка деп өзүм умтулган жокмун. Кудайдын буйруган күнү болот го деп күтүп жүрөм. Жогоруда ден соолук деп калдыңыз. Кайсы жылдан бери ушул рак илдети менен алышып келесиз? Мен ушу 2011-жылдан бери биздин онкология борборунда мен учетто турам. Ошо өзүм дарыланып жүрүп, онколог врачтардын көзөмөлүндө болдум ушул убакка чейин. 2020-жылы баягы пандемия учурунда аябай распад болуп, кыйналып ушу
Бишкекте операция болдум. Операциянын алкагында, гистологиянын алкагында мага 4-чү стадия коюлду. Операциядан кийин да 4-чү стадия коюлуп, ошо пандемия учурунда мен коронавирус болуп дагы ооруп калдым. Октябрь айында операция болсом, ноябрь айында реанимацияда ошо коронавирус болуп жатып, 1 жума жаттым аппаратта. Ошондон кийин могу колума баягы суу толуп, ошо лимфодема деген бир дартка кабылдым. Ушу баягы өзүм кыякчы болгонума байланыштуу ушу колумдун азан аябай көп тарттым. Себеби Бишкекте бул лимфодеманын өзү специалисттери эми келип атышат, бирок менин бул колум учурунда жок болчу. Мен Казань шаарына барып дарыланып келдим, Москвага барам. Жакында ошо билериктен сынып калып, ушу Санкт-Петербургка барып дарыланып келдим. Ошо дарыланып барып келип дарыланып жүргөн ошо 2-апрелде жакшы болдум деп сүйүнүп келип, сем кайра ошо апрелдин 11-inde ошо бияк колум ушул жеринен сынып калды да азыркы тапта. Эми бул сынгандардын себеби мен 5 жылдан бери гормоналдык дары ичем. Бизде ошо гормоналдык дары ичкенде ар кандай побочкалары болот экен. Баягы сөөктөр жумшап калат экен. Анан өзүм да 62ге чыгып, мен 63-түн тамагын ичип отурам азыркы тапта. Анан баягы өз возраст өзүнүкүн алат экен. Анан көптөгөн кыйынчылыктарды жаратты. Мына азыркы тапта азыр меники ушу 6-чы сөөгүмө, кабыргама ошо синтиграфиянын аныгында метастаза деп чыгып атат. Оң жагыма болсо 2 кабыргам ичинен сыныптыр. Бул жак колум сынып, эми бул жак колум сынып эле ушундай бир ден соолук менен алып жүрүшүп жүргөн кезим болуп атат азыр. Ден соолук менен кошо ушу чыгармачылыкта иштаган жоксуз да. Азыркы учурда дагы филармонияда эмгектенип келе жатасыз, Ооба. Колуңуз, 2 колуңуз тең ушинтип жабыркап калды, рак илдетимен ооруп жатасыз. Больничныйдасыз азыр, Азыр больничныйдамын, өкмөттүн больничныйын. Баягы сынганда больничныйда 10 күндөн узартып турат экен. Больничный баракчасындамын азыр. Эми азыр баягы ден соолук бирде өйдө болот, бирде ылдый болот. Мындай нерсе ар бир адамдын башынан өтөт. Эми бул Москвада биз барганда атайын фотосалон бар экен. Ошого 17 жашымда ушу аябай жакшы көрүп баарыбыз катышканда ушу Москванын фотосалонуна барып ушу сүрөткө түшкөнбүз. Бул жерде болсо мына ДКдан, Ленин эмеден ушундай Ленин заводунун кыздары, Арабаеванын кыздары болуп барганбыз. Бул жерде мен турам деп койбоймбу? Ошо жамаат менен түшкөнбүз. Мына бул дагы ошо Москванын фотосалонунан түшүрүлгөн сүрөт. 17 жашымда. Мен ошо чыгармачылыкка ошо 17 жашымда биринчи эң мыкты гастролумдун бири ушу Москва болгон да. Мына даже Москва февраль 81-жылы барып турбуз. Мына ошол жерде мына Анара Эсенкулова кайтыш болуп кетти. Мына Чолпон деген кыз да кайтыш болуп кетти. Ушу менин курсташтар мына мен деп койбоймбу? Москва деп. Бул болсо училищада бизде сельхоз работага барат элек. Ал кезде мен гитарада ойнойт элем, комузда ойнойт элем, ырдайт элем. Ушу мен өзүм группалаштарым. Анан бул студент кездеги сүрөттөр биздин кыргыз элибиздин бардык эле үй бүлөсүндө бар да булар. Мои студенческие годы деген сүрөттөрдүн бири бул. Ошо илгерки сүрөттөр. Бул эми Союз учурундагы биздин жашоо аябай жакшы болгондо, анда ошо биз баягы майрамдаганда темир 1 сомдугубуз болот эле. Ошо темир 1 сомдугубузга тиги 10 тиынга мороженое алсак, 5 тиынга семечка алып, 8 тиынга коржик алып жеп, ошо биз үчүн аябай чоң жетишкендик, ошо чоң майрам болчу да. Эми аны азыркы учурдагы балдарга айтсаң, ал бир өзүнчө бир жомок болот. Бул сүрөттөрдү көрүп отурсам, бул сүрөттөрдүн тарыхы өтө чоң. Себеби бул баягы адам ооруганда, рак деген сөздү укканда адамда бир коркунуч, стресс ушундай пайда болот. Ошо кездердин бири ушу мына химия алып, мен өзүм учурда 18 химия алдым, 24 лучевой терапия алдым. Анан азыркы тапта ошо таргентный препарат алып атам, ай сайын алам. Таргентный препарат бул баягы сөөктүн метастазысынын уколу да.
Анан бул сүрөттөрүм ошо кандай гана күндөрдү өттүм, ошо позитивдик жашоону аркалайм деп менин жумушум мени аябай алаксытат да. Мен жумушка барганда жашайм. 9:30 жумуш башталат, мен 8:30 эле барып алам жумушка. Жолдошум дагы айтат, ай сен жумушуңду ушунчалык жакшы көрөсүң, сүйөсүң депчи. Ооба, мен аябай жакшы көрөм жумушка барганды. Себеби филармония менин экинчи үйүм. Чыгармачылык менен өзүңүздү алдап, өзүңүздү эргитип, Ошентип эме кылам. Бул болсо ошо өмүрлүк жарыма ошо терең ыраазычылык билдирип кетем. Мен колума кол, бутума бут болуп, ушинтип кандай күндөрдү башыман өткөрбөйүн, ошо мына азыр эки колум тең мындай эмеден кыйынчылык бир убакыт өтүп атат да, бир кандай сыноодон өтүп атам да. Себеби эки колум тең биягы биягы сынып жакшы болуп калгандан кийин эле биягы сынып калды. Ошо азыр эми баягы жолдошум сүрөттө чыгып калды бул жерде. Ошо өмүрлүк жарыма ден соолук каалайм. Себеби баягы тамак ашымды жасап берет. Балдарым чоң, балдарыма, келиниме, кыздарым, уулдарыма баарына терең үй бүлөмө абдан ыраазычылык билдирем. Ошо үй бүлөм аман болсун. Азыр сен алыстасың менден узак, арадан өтсө дагы канча убак, эле сен эстен кетпей туруп алды, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Анан бул баягы больницада жаткан күндөрдү, ай кандай күндөрдү ойлойсуң. Мындай кезди көргөндө эртең эмне болом деген баягы жүрөгүңдө ошондой бир ойлор калат да. Анан ойлойсуң, мен бул чыгармачылыкта келип ушу чыгармачылыкта мен көп нерсе жасашым керек. Мен эмне үчүн ооруп калышым керек деген ой башыңа келет да. Ушу мени көбүнчө онкологдагылар айтат да, эже мотиватор болбойсузбу, сиз аябай позитивный жүрөт экенсиз деп мага көбүнчө элдер мындай суктануу менен, кандай суктануу менен ушу 4 стадияны көтөрүп жүрүп, ушундай концерт дагы берип, жумушка да барып, эл менен да аралашып, жакшылыктарга да барып, ушундай болуп жүрөт деп жакшы өздөрүнүн сөздөрүн дагы айтып өтүшөт биздин баягы бейтаптарыбыз. Бул болсо Казанда ошо 22-жылы ошо колум шишип барып, ошо мен баягы кыякчы болгондукка байланыштуу ошо оң жак кулагымды, колумдун, оң жак колумдун кыйынчылыгын аябай тарттым. Эми бул моорунун баары Германиядан келет. Бул Германиядан келет. Мына мен жакында 2-апрелде келдим. 400 евро менен заказ берип келдим. Ал болсо СДЭК менен Кыргызстанга келет. Ушунун перчатки, рукавниги. Муну 6 айда бир алмаштырып турам. 6 айда бир лечение алып туруш керек. Бул эми өмүр бою, бул баягы меники фиброз болуп шишип кеткендигине байланыштуу. Бул айыкпайт да, только поддерживать этип жүрүшүм керек. Анан бул Индияда ошо операцияга чейин мен Индияга барып, жанагы Тибеттин чөптөрүн ичип, дарыланып, мечиттерге барып, жакшы ошол дагы мага аябай жардам берди да. Ошол дагы Тибеттин дарысы дагы мага аябай жардам берди. Чөбүн ичип жүрдүм, аябай диетада жүрдүм. Мен өзүм 65-70ден ашуун өзүм көлөмүм бар эле. Анан бирок ошо диетада отуруп 42-45 килограммга чейин арыктадым 75ден. Ушу Индияга барганда ошо чөптөргө барып ичип, ушинтип бул деген Дели шаарынын Агра деген шаарына барып, ушу Тадж-Махал барып көрүп, биякта мечиттер бар, мусулмандардын. Казанга барып атасыз, Индияга барып атасыз. Кандайдыр бир результаттар болуп атабы, жыйынтыктар? Мен ойлойм, жыйынтыктар болгон үчүн ушу эртең мененки аткан таңды көрүп, эл арасында кошулуп, эл менен биргеликте жүрүп, балдарымдын чайын ичип, жакшы күндөрдү көргөнүм, бул мен үчүн чоң бакыт, сыймык жана мен үчүн майрам. Биздин оору менен биз эртең мененки аткан таңды көргөнүбүзгө Кудайыма 1000 мертебе шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Bilmem kaçanı